Салам, кандайсыздар? Биздин катталуучуларыбыз баарыңыздарга сагынычтуу ысык салам, таң атпай. Салам достор, жалгыз эмес аку, мен дагы Мирел бул жакта микрофон алтында силерге кызмат кылууга даярмын деп айтсам болот го дейм. Кандай Мирел? Ден соолук Жакшы. Маанай Абдан сонун. Курсак ток, Курсак ток, эң маанилүү курсак ток болсо эле баардык кайгылар жок болот дегендей. Айтпа, негизи курсак Музыкка да карабастан. Курсак тоюп алгандай жылып каласың, мындай жашоого мындай жашоону ачыгыраак карап калгандайсың, көзүң ачыла түшкөндөй болуп калат го. Анысы кандай. Ал эми бүгүн болсо достор, биз сиздер менен курсак жөнүндө сөз кылбайбыз. Бүгүн коркунучтарды кантип жеңсе болот, мына ошол жөнүндө сөз кылабыз да. Коркунучтарды. Мисалы, мурунку подкасттарды эгер уккан болсоңуз, биз чечкиндүүлүк жөнүндө сөз кылганбыз. Анысы кандай? Ошол бир нерсени чечиш үчүн адамда баягы белгисиздик, коркунуч жаратат эмеспи? Ошол коркунуч жөнүндө сөз кылабыз. Негизи эле коркунуч бул фобиялар, фобиялар деп коет эмеспизби психологияда? Эмнеден улам болот, эмнеге биз коркобуз? Ошол жөнүндө сөз кылбайлыбы? Мүмкүн сен фобияңды бөлүшүп кетерсиң. Негизи бул теманы тамакты көбүрөөк сүйлөшкөн жакшыраак го чейм бул теманы, анткени болсо көбүнчө адамдар фобиясы макул айтышы мүмкүн, бирок көбүнчө коркунучтарын адамдар коркот айткандан. Бул жакта да коркот айткандан, коркунучтан дегендей болуп калат. Негизи адамдар болсо кээ бир коркунучтары мындай жөнөкөй эле болушу мүмкүн, анан уялгандан айтпай коюшу мүмкүн да. Меники негизи бар коркунучтар ар кандай. Мен болсо мурун ойлончумун, кичинекей кезинде кандай десем, бир киши болуп кандай ашпасам же бир нерсеге жетпесем, же туруктуу бир адам болбосом, жана бизнесменди деген айтып атам, же бир жумушум болуп, же аялым жок болуп, балдарым жок, ошондон болбосо, анан мен ошондон коркунучум бар болчу да катуу. Эч ким болбой калсам эмне болом, анан болсо тетинтип эшик шыпырып каламбы, дегенде бирөөнүн эмесин коросун эметип каламбы, дегенде ойлор болчу да. Мындай айтканча эме туруктуу болбоштон адам катары. Финансылыктан көз карандыктуу болгон кезде ийгиликке жетпегенден да коркчумун да. Бирок корком деп атып, бул нерсе негизи корккондон адам көп нерсени кыла баштайт го. Анан бирок андайым да жок. Анда мүмкүн суроо берип калдым да, мен анчалык коркпоймбу депчи. Бирок мурунку подкасттарда кылгандай, биз кээде жалкоолуктагы алып коюш мүмкүн экен, кээде корккондон дагы. Эми булчу мен ойлоп койдум, сен айткан коркунуч бул фобия эмес депчи. Анткени мисалы, чоңойгондо ким болом, мондай болбой калбайм, могу жетпей калсамчы, же болбосо жакындарымды жоготуп алсамчы деген коркунуч бул баардыгына эле тиешелүү, баардыгында эле бар коркунуч го. Фобия мисалы адамдар бар, караңгыдан корком деп тимел өзүн жоготуп коет, жер титиресе коркот, суудан корккондор бар, ушундай коркунучтар бар го. Мен негизи өзүм жашоомдо аябай жакшы көрөм, тескерисинче ушундай коркунучтуу нерселерди кылгандычы. Экстремалдуу. Анан биз кыз жигит болуп сүйлөшүп жүргөндө мен айттым да, мен тегин неме учат го, жана көлдүн үстүндө параплан ошого түшөм десем, жолдошум бутуң сынат, эмне бар, кереги жок, тынч эле отур деп, жок мен түшөм деп. Анан кийин үйлөнгөндөн кийин деле мен адреналинге муктаж болуп атам деп, анан ушундай горкаларга, ушундай бийиктерден секиргенди жакшы көрөм. Өзүң кичинекей болуп, жаман коркпойсуң депчи. Ушул сыяктуу коркунучтар бар го. Эң башкысычы, бул биз бүгүн сөз кыла турган коркунуч бул белгисиздиктен корккондо кантип жеңиш керек. Мына ушул жөнүндө болот. Сен айткандагы бул да белгисиздик, бул болочокто эмне болот, эгер мындай болуп калсачы депчи. Ооба. Анда биз ошол коркунуч жөнүндө, жалпы жөнүндө сөз кылганда, негизи коркуу адамдын организми үчүн бул стресс эмеспи? Бул пайдалуу болот экен да. Адам стресс болгондо организм баары тең чыйрала түшөт экен да, бир иштеп сага бир адреналин чыгарып берет экен. Анан ошондон сен чыйралат экенсиң да, баягы ток урунгандай болупчу, ойгоно түшөт экенсиң. Анан корккондо жок, мындай болуп калышын каалабайм деп. Бирок чынында коркунуч болсо, ошондой болсо деп каалабайм деп кичине коркосуң го. Бирок эгер коркунуч көбүрөөк болсо, катуу болсо, же ар дайым мындай болсо, бул фобияга айланып кетиши мүмкүн экен. Ошондой айырма экен да. Анда мындай корккон баары эле коркот, бирок фобияда көбүнчө ар кандай болот да адамдар. Айтылгандай эле, мен болсо негизи эмеден корком. Фобиям бар, жана аз эстеп атпаймынбы? Мындай жашыруун жерде болмок, кысылган жерде туруп калсам кандай болот? Клаустрофобиябы? Анчалык эмес, лифтте жүрө алам, кичинекей тыкыз жерде жүрө алам, бирок эгер ушунчалык эмеге киргизип койсо, караңгы кысылыш жерге, анда коркунуч фобия болот болуш керек да. Анткени кантип чыдайм деп болот. Чынында кантип коркунучтан, ушул фобиялардан биз сакташыбыз же кантип чыгыш
керек экенибизди байкап көрөлү. Мен ушул коркунуч деген сөзгө көп ойлоном негизи ушул жөнүндөчү, ушул сөз жөнүндө, сезим тууралуу. Кайсы бир жерде тескерисинче мисалы Кудайыңдан корк дейт, Кудайдан коркуш керек дейбиз го. Анан ошол коркунуч менен биз айткан коркунуч окшошпу же экөө эки башкабы? Болбосо экөө бир эле сөз менен аныкталат. Коркунуч депчи, ошол жагы да бар го. Кичине башкача анда кандай түшүнүп, корксом мен анда мындан качып бул нерсеге кайтып келгим келбейт да. Мисалы, корксом мен бул нерсени кайталагым келбейт. Караңгылыкка корксом, анан караңгылыкка киргим келбейт. Качам мен болушунча. Анда эгер Кудайдан корк деп айтып атса, мындай корк деп айтат го, Кудайдан коркуп койбойсуңбу дегенде кичине бир нерсени кылып аткан. Анда кандай, Кудайдын алдына келбешим керекпи, Кудай жөнүндө билбешим керекпи, качышым керекпи? Бул суроого дейм жакшы эле. Мүмкүн кийинки подкастта ушул жөнүндө сөз кыларбыз, Атайдан Кудайдан коркуу деген негизи эмне депчи. Бүгүн болсо иш баштагантасыз, бирок коркуп атасыз. Кантип жеңиш керек, мына ошол жөнүндө сөз кылалы. Иш баштоодо алгач эмнеден коркуп жатасыз, ошону аныктап алыш керек экен. Бул абдан маанилүү. Эң оңой. Эч нерсени жашырбастан, көп ойлонбостон эмне деп коркуп атасыз, эмне тынчыңызды алып атат, караңыз. Андан кийин бул коркунуч реалдуу көйгөйбү же жөн эле болжолдообу? Ушундай болуп калсачы деген жөн гана болжолдуу тынчтыкпы, тынчсыздануубу билип алгыла дейт. Анан кийин иш баштарда коркунучтун азайышы үчүн сүйгөн нерседен рахат алып, кичине нерседен ийгилик жараттуу жана жакшы мамиле жардамга келет экен. Негизи сейилдеп, ваннага түшүү деген сыяктуу. Жакшы нерселер да жардам берет турат. Негизи бул жакта да анализ кылыш керек го дейм, ойлонуш керек го. Бул коркунучтан мага эмне пайдасы болот деп ойлонушсок дагы кичине мындай жардам берет экен да чынында. Көп жигиттерди билем мен, үйлөнбөй жүрө беришет. Эмне болду соң, корком мен ажырашып кетсемчи деп коркуп жүрө бергендер. Мен тааныйм ошондой жигиттер. Болбосо 30дан ашкан байкелер да. Анан кантип жашайт анан? Коркунучту артка жылдырыш керек экен. Мисалы ишти баштап, анан аны жүрүшпөй калса, картар же буйртма жок болуп отуруп калсам эмне болот дей берсең, анын баарын артка таштап кой дейт. Жок, баары жакшы болот деп аракет кылыш керек экен. Өзүн өзү кубатташ керек экен адам. Мен муну жасай алам. Бул болот. Мен өзүмө ишенем. Менин деп туруп анан жакындарыңды, күчүңдү, каражатың баарын эсептеп чык дейт. Андан тышкары эстүүлүк кылып, маселени чечип кеткен учурду улам тажрыйбадан өткөрүп, ушинтип бир жолу корккондо ушундай болбоду эле, анан мындай болгондо мындай болбоду эле деп тажрыйбаңдын баарын топто дейт. Анан системдүүлүктү сакташ керек экен. Күнүмдүк режимди түзүп, физикалык жана психикалык жактан активдүү болуш абдан маанилүү дейт. Мындай карасаң жөнөкөй эле, бирок биз коркунуч, реалдуу коркунучка келгенде коркуп каласың. Негизи ошо мындай кылыш керек экен да. Мисалы, коркунуч бул сезим да, кайра эле сезимге кирет. Сезимди биз бул эметсек болот да, жойтсак болот, мунун убакыт керек. Мисалы, сен оттон корксоң, чоң пожарды көрсөң, бирок ошо пожарды түшүнүктүү ал, күйүп калсаң эме болсоң коркунучтуу. Бирок үйүңдө плитканы күйгүзөйүн деп газ күйбөй тамак жасабай атсаң, анда бул уже мындай логичный эмес да. Нормалдуу коркунуч. Нормалдуу коркунуч да. Ошон үчүн мындай да ойлонуш керек да, түзүш керек. Акырынан да баштаса болот экен да, ушул коркунучтан алысташ үчүн. Мисалы болсо, кичинекей бала болобу же ит менен мисал берейинчи. Сууга түшүргөндө суудан коркот. Башында албетте баары эле коркот, бул түшүнүксүз эме болот. Анан акырын биринчи суу чачып, акырын бутун тийгизип, мындай күнүмдө баштаса, анан карасаң, ал түшүп калышы мүмкүн. Сүзүп калат. Сени куткарып калат керек болсо. Анан уже ошондо болот да. Ошону түшүндүрүш керек экен да, акырын. Мунун баары бат келбейт. Анткени сезим, биринчи сезим айтат, жок, тийбе, качтым, корком дейт. Ошо сезимди акырындан жоюш керек экен да. Кесиптеш саатыбыз соңуна чыгып калды. Биз кийинки подкастта негизи Кудайдан коркуу деген эмне, мына ошол жөнүндө сөз кылабыз. Андыктан алыстабаңыздар. Угармандарыбызды, катталуучуларыбыздын баардыгын тең Алкитап Чекит медиа сайтына катталууга чакырабыз. Ал жака катталып, сонун курстарды көрүңүз, видео сабактарды көрүңүз. Баардыгы сиздер үчүн. Андан тышкары WhatsApp номурубузга дагы өзүңүздүн жеке пикириңизди калтырганды унутпаңыз. +1 301 760 60 70 сандары кызматта. Бар болуңуздар, достор. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.